بسم الله الرحمن الرحيم. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kullu ummati yadkhulunal cennata illa man aba. Bardık menin ümmetim beyişke giret, birok beyişten baş tartkanlar gana beyişke girbeyt dep aytdı. Oşondo sahabalar sorады. Wa man ya'ba ya Rasulullah? O Allah'tan elçisi, beyişten dagı baş tartkanlar barбы? Alar kimder degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Man ata'ani dakhalal janna. Kimdegi meni sünnetlerime baş ise, sünnetlerdi atkargan bolsa, uşul adam beyişke giret. Wa man asani faqad aba. Kim sünnetten baş tartsa, uşul adam beyişten baş tartkanга barabar dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bereke var. Peygamber'in sünnetinde jönököylük var. Peygamber'in sünnetinde saktануу var. Misal üçün birine misalı, үйгө konok gelip kalgan bolsa, sünnet boyunca al konoktu sırtqa barıp, darbazadan çıkıp uzatıp durup, anan sırttan darbazadan uzat koyu sünnet bu. Eğer de siz uşul sünneti atkarбай koydunuz, siz үйдө эле çıkardığınızдағы koş gelgen meyman konok özü darbazadan çıkıp ketти. Emin sırtta köçödө kimdir oturat? Көбүнчө ayaldar, kempirler oturat da. Anan Şaytan aleyhilana jaman oy beret da. Karasa teti balançan үйнөн bir erkek çıkıp baratat. Bugün başka erkek çıktı, erte başka erkek çıktı. Emi jaman oy kelet eken da. Emне эле тети үйдөн tanış эмес bir erkekler çıkıp atat деген bir söz oy kelet eken da. Anan ушул oy akырын baратып jaman нерсеге алып барып коет экен да. Эгерде сүннөттү аткарып, эгерде сиз konoktuz darbazaga чейин сыртка чыгып туруп узатып койсоңуз, анда эми сизге жакшы сөздөр айтылат. Бул жакшы адам, мейман дос, коноктор көп тосуп келет деп, эми сиз тарапка сактануу бар, жаман сөздөр айтылбайт экен. Ошондуктан пайгамбардын сүннөтүндө сактануу бар экен. Пайгамбардын сүннөтү боюнча жөнөкөйлүк бар. Бүгүн сүннөттөн биз чыгып, исрафка кетип калатабыз. Пайгамбар көрсөткөндөй үйлөнбөй жатабыз. Пайгамбар көрсөткөндөй бала тойлорун өткөрбөй жатабыз. Ошол себептен жашоодо исраф, кыйынчылыктын бардыгы сүннөттү таштагандыктан болуп атат. Болбосо бала төрөлгөндө анын кулагына азан айтылат, бир кулагына коомат айтылат. Ар бир адам азан менен кооматты жаттап алыш керек. Балаңызга айтыңыз, бул эч кандай акча берилбейт. Балаңызга бир курма алып бериңиз, 5 сом турат. Чайнап берип өзүңүз, же бир аалымдарга, жакшы чоң аталарга чайнатып акырынан бериңиз. Анан мүмкүнчүлүгү бар болсо, эркек болсо 2 кой, кыз болсо 1 кой, мүмкүнчүлүгү бар болсо, мүмкүнчүлүгү жок болсо ал важип эмес. Ошентип бала тою 5 сом курма менен бүтөт. Кийин баланын чач өскөндө, анын чачын алып туруп, күмүш тараза салып, күмүш менен садака берип коюш керек. Анын ашып кетсе 50 сом болот. Ошентип баланын тою 55 сом менен бүтүш керек эле. Бирок бизде азыр бала тою деп канча бала тушо той, тегил той, бул той деп атып, канча элдер келет, балага көз тийгизип кетет, канча акчалар кетип атат да. Ошондуктан сүннөттү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бекем карманайлы.